Мөмө жемиштер негизинен керектүү витаминдердин жана элементтердин булагы болуп саналат. Бирок көпчүлүк айыл тургундары мөмөлүү бактарактарга кам көрүүнү, көчөттөрдү туура отургузууну жана аларды зыянкечилдеттерден коргоону билишпейт. Натыйжада бактарактар тез каарып, аз мөмө байлап, күнүмдүк тамак рационуна пайдаланылбай калып жатат. Мөмө жемиштердин курамындагы витаминдердин жетишсиздигинен улам айрыкча төрөт курамындагы аялдар жана жаш балдар аз кандуулук оорулары менен жабыркап келишүүдө. Мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында тоолуу агроэкосистемаларда азыктанууну жакшыртуу долбоорунун алкагында Сузак районуна караштуу Жоон Күнгөй айылында полукарлик тибиндеги мөмөлүү дарактарды өстүрүү боюнча көргөзмөлүү талаа жана көчөт зары уюштурулду. Айыл тургундарына бактарактарга кам көрүү боюнча практикалык окуулар өткөрүлдү. Тандыруу уюму менен байланышып, ушулардын долбоорлорун колдоп, биздин эл ушулардын окуучу жанагындай консультативдик окууларын окуп, ушул багытта алып келип эктик 120 көчөт. Мына 20 сотик тамаркага эккенбиз. Бунун жарымы Бойко деген көчөт, жарымы Крипсон. Кудайга шүгүр бардыгы 100% көктөп, мына азыр көрүп турасыздар, жогорку деңгээлде көчөт өзүнүн кондициясына жетип баратат. Ушул көчөттөн биздин элде биздин Жоон Күнгөй эли көк арты эли алып эксе. Себеби бул көчөттүн негизги максаты түшүм берүү максаты өтө чоң. Илгери биз көчөт эгип алып эле отурчубуз 10 жылда мөмө алат эле ашып барса. Алар баягындай мөмө берүү системасы начар болгондуктан жана ошондой эле бутап, дарлоо системаларын эл караган эмес. Турган бул полевой участок, демонстрациялык полевой участок. Ушул участкага биз 100дөн ашык көчөт, алман көчөттөр эгилди, полукарлик типтегичи. Анан кийин элдерди бул алма көчөтүнүн, полукарлик алма көчөтүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү да. Анан ошондон кийин бул айылдын тургундарына бир 10дон ашык адам быйылкы жылы өздөрүнүн огородторуна бир 300дөн ашык алма, алмурут көчөттөрүн өстүрүп, уже бул таркап атат. Эң негизги өзгөчөлүгү бул полукарликтин 2 жылда уже түшүмгө кирет экен да. Ошонун түшүм былтыр көргөн адамдар уже быйыл уже көбөйүштү. Кийинки жылга дагы уже заказдар келип түшүп атат. Ушул жаңы көчөттөрдү эгүү боюнча. Бул огороддон мурда только ошо же жүгөр эгилет эле, же болбосо семечке эгилет эле да. Анан кийин былтыр биз ушул элдерге үйрөтөйлү деп туруп, жерге бак эгип, бактын арасында жаш жалардын 7-8 түрүн өстүрдүк. Андан сырткары анан кийин картошкаларды өстүрүп туруп эккенден кийин результаты жакшы болду. Анан элдерге да айттык да, туура тамактануу керек экен. Силердин огородуңарга ар түрдүү жаш жаларды эккиле деп туруп, анан кийин долбоордун эсебинен бир топ помидордун, бадыраңдын көчөттөрүнөн бекер таркатып бердик. Алар түшүм алгандан кийин быйыл өздөрүнүн эсебинен, өздөрүнүн акчасынан алар бардыгы огородторуна жаш жаларды өстүрүп атат да. Бул долбоорго жалпы катышкандан 20 адам катышкан, 20 адам бардыгынын огородунда ушу быйыл жашылчанын бир топ түрлөрүн өстүрүп, туура тамактанууга бир топ семейный күлөлүк туура тамактанууга бир топ салымдарын кошуп атат да. Бирди кыйсаң миңди тик демекчи. Долбоордун ийгилигине күбө болгон эл буйртмаларды жасап, полукарлик көчөттөрдү өстүрө баштады. Алар бактарактарына өз убагында кам көрүп, быйыл мол түшүм алышты. Үй бүлөлөр күнүмдүк тамак ашка мөмө жемиштерди кошуп, түрлөп тамактанууга жетишти.